Биз азыр Каракол шаарындагы реконструкциядан өтүп жаткан стадиондо турабыз. Бул стадион 1972 жылы курулуп, кезинде спорттук маданий иш-чаралар өткөрүлүп турган. Акыркы жылдары гана кейиштүү абалга келип, бир дагы жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Ушул жылдын жаз алды менен башталган курулуш иштери бүгүнкү күндө 70%га аяктап калды. Стадиондо учурда сырткы жана ички жумуштары бирдей аткарылып жатат. Эл аралык деңгээлде салынып жаткан стадион 3360 орунга ылайыкталган. Ал эми VIP трибунасы дагы кошо курулууда 3 кабаттан туруп, көрөрмандарга ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Отургучтар болсо көк жана кызыл түстө тандалып, Кытай мамлекетинен буйртма менен алынып келинген. Жакынкы күндөрү орнотулуп баштайт. Стадиондо футбол талаасы жаңыланып гибрид ыкмасында курулду. Футбол ойночу аянтчанын узуну 110 метр, туурасы 70 метрди түзөт. Мында жумуштар дээрлик 90%га аткарылып бүттү. Поле гибридный да. Искусственный эле жумуш ошол сыяктуу эле, бирок атайын торфтор Беларусиядан алынып келинди. Топурагычы. Ошого баягы чөп себилет экен, эки түрлүү чөп себилип, анан сабыр менен бул чөп өсүп туруп, тамырланып өсүп кеткенден алтыгы искусственный поддерживающий болуп кармап калат экен да тамырдычы. Ошо менен азыр күндө бул полябыз бир 90% бүттүк десек болот. Бүгүнкү күндө тигинекей экинчи чөбүн чаап атат. Реконструкциянын алкагында бул чуркой жолу дагы жасалып бүткөн. Бирок талапка жооп бербейт деген жүйө менен кайрадан жасалып, учурда кеңейтилүүдө. Эми бул жер толугу менен жасалып, оңдоп түзөөдөн өткөрүлө турган болсо, бул жерге асфальт басылып, кеңейтүү иштери жүргүзүлөт. Асфальттын үстүнөн резина капталмакчы. Ал эми жалпысынан узундугу 400 метр, туурасы 8 метрди түзөт. Федерациясынын колдоосу менен узуну 54 метрди түзгөн, талапка жооп бере турган жарыктандыруулар орнотулууда. Буга кошумча LED экрандагы коюлат. Ал эми стадиондун жалпы курулуш иштеринде 120га жакын кызматкер иштеп жатат. Бул жерде бери дегенде бир 200 бала иштей турчу объектта 200-300 балачы. Бирок ошо жумушчу күчү кичине тартыш болуп атат да. Ошол жагынан кичине кыйынчылыктар жаратып атат. Техника жагынан эми бул жакта иштеп аткан техниканын баары эле биздин фирмага тиешелүү, бир 60-70% тиешелүү техникалар, калган жетишсиздерин арендага алып иштетип атабыз. Буга чейин бул спорт ордосу 5 гектар аянтты элесе кеңейтилип, учурда 7 гектар жерде курулушу жүрүүдө. Искусственный поле 95-ке 62, почти 70 сотый жерди элейт. Аркы болсо натуральный поле 64-ке 95, ал деле ошол 70-80 сотый жерди элеп турат да. Именно футбольный поледа благоустройствода 20дан ашык бала иштеп атат. Акыркы бир 20 күн, 25 күндүн ичинде бүтөбүз да. Каражат булактары Каракол өнүгүү чекити долбоор аркылуу бөлүнүп, жалпы наркы 234 миллион сомду түзөт. Курулушка керектелүүчү материалдар чет жерден алынып келинүүдө. Канча жылдан бери каралбай, ушул жерде плачевный состоянияда калган здание, основное здание дагы, полелер дагы. Бүгүнкү күндө буюрса долбоорубуз ишке ашса, международный Азиянын уровеніндегі чоң масштабдуу чемпионаттарды өткөргөнгө, андан сырткары FIFA-нын дагы өзүнүн международный талаптарына сайкеш келген чоң комплекс болуп жаралып атат да бул стадиондагы. Буга улай эле стадиондун карамагына кирген спорт комплекси дагы курулууда. Элеген аянты 1,5 гектарды түзөт. Ал эми ушул жылдын аягы менен ишке берүү мерчемделүүдө.
заманбап спорт комплексинин курулушу 100 миллион сомго бааланган. Мындагы иштер толугу менен Каракол өнүгүү чекити долбоор аркылуу ишке ашты. Мында спорттун 4 түрүнөн машыгуу үчүн бөлмөлөр жайгашкан. Бардык заманбап шарттары менен жасалгаланып, спорт чеберлерине ыңгайлуу болуп калды. Дене тарбия жана спорт ордосунун машыгуу залында 2 спорт мектебинин тарбиялануучулары машыгууларды өткөрүп жатат. Ал эми бул бөлмөдө таэквондо түрүнөн машыгуу өтүп жатыптыр. Бирге көрөлү. Саламатсызбы агай? Качандан бери машыгууларды өткөзүп жатасыз? Сизге жагып жатабы? Ооба, жакшы. Буюрса, бул эми азыр жаңы салынды зал. 1,5 айдан бери бул залга кирип машыгып атабыз. Условиясы жагат, жакшы. Буюрса, душу бар, женский, мужской эмеси раздевалкасы бар. Ушу ичи кичине тарыраак болуп атат, именно ушу биздин карате залдыкы. Өзүңөр көргөндөй балдарыбыздын саны абдан көп, бирок ичи таза, жылуу, жакшы. Канча жаштан баштап кабыл алынат машыгууга? Спорт школунун талабы боюнча, балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин талабы боюнча негизи 9 жаштан жогору алабыз да. Азыр бизге деген 6-7 жаштагы балдарды, кыздарды алып келишет, бирок биз ала беребиз. Кичинекей чагынан бери тарбияласак өзүбүзгө жакшы болот да, кийин чемпион чыгарганыбызга. Ал эми машыгуунун акысы боюнча айтсаңыз, карапайым калктын капчыгына туура келеби? Машыгуу акысы боюнча балдар акысыз тренировка кылышат, бесплатно тренировка кылышат баары. Эң негизгиси сизге жагып жатат. Жакшы, Кудайга шүгүр, баары жакшы. Ооба. 14 жылдан бери иштейт, тренер болуп. 2010 жылдан бери. Ага чейин ушундай Алга деген Караколдо центрда зал бар. Ишага карайт, медиага карайт. Ошол залда тренировка кылдык. Аякынын условиясы аябай эле кыйын, залда тренировка кылып аябай условия вообще жок, душта, туалеттер начар, аябай эле. Ошого карабай ата-энелер балдарын берип, ишенип алып келгенине аябай ыраазы болобуз. Анан бияка келгенибизге мына сентябрдан баштап эле жаңы зал бүтүп, бияка кирдик. Мына бала көрүп атасыңар, балдар сонун аябай зал жылуу, уютный, душ-пуштар менен, туалеттери бар. Бар условиясы, тренерскийлер менен жакшы условия бүтүрүп берди. Президентибизге, мэрияга баарына рахмат, жакшы кылып бүтүрүп берди. Жылдан жылга аябай мындай жеңилдеп келатат. Мореке фокус алынды бизге. Бул да биздин жер да негизи. Мурда кышкысын бияка жанагы муз аянтчасы курулуп, ошолор ойнолчу экен. Анан ошол жерди ушу президентибиздин жардамы менен акчалар бөлүнүп, ушундай жакшы заманбап имараттар салынып атат. Акыркы жылдары спорт тармагын өнүктүрүү жана спорт чеберлерин колдоо мамлекет тарабынан колго алынууда. Мындай долбоор бир гана көл жергесинде ишке ашпастан, өлкөнүн бардык аймактарында ишке ашырылып, каралбай калган стадиондор оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жатат.